Саламатсыздар мекендештер, менин атым Мирбек. Одноклассник сайтында, Одноклассниктеги страницамдан көп билип жүрсө керек. Жакын арада эле Маштаковага барып, Маштаковада кандай жаңылыктар бар экен, жана ошол границага баратканда кандай кыйынчылыктарды көргөн, кыйынчылыктары бар экен, жана кандай мүмкүнчүлүктөр бар боюнча видео кылган болчумун. Азыр болсо кече жакында эле Азинки деген контрольно-пропускной пунктка барып келдик. Ошол Азинки боюнча кичине видео баяндама бере турган ниетим бар. Анткени мен ишенем, ошол видео аркылуу биздин көп мекендештер өзүнө пайдалуу маалыматтарды ала алса, мен кичинекей салымым деп эсептейм дагы. Ошол себептен ошол Азинкиге барып келген маалыматтар жөнүндө айтып бере турган ниетим бар. Азинки шаарына жетиш үчүн 1100 километр жүргөнгө туура келди. Бул 13-14 саат жол жүрдүк. Ошол 13-14 сааттын ичинде Рязаньдан баштап Рязань, Пенза жана Саратов областтарында 3-4 жолу гаишниктер тосту. Рязаньдын алдындагы гаишниктер болсо биздин машинени көрүп алып эле, то есть биздин машина бул болсо Honda деп койгон, кыргыз номериндеги. Ошол машинени көрүп алып эле баары токтотконго аракет кылышат экен. Эмне үчүн дегенде, анткени алар ушундай машиналар граница каттаарын билишип, документтерди текшергенге аракет кылышат экен. Документти текшерген эми бул жерден юрист катары айтсам, федеральный закон о полиции деген бар. Ал закон боюнча, ал мыйзам боюнча ар бир полиция кызматкери административдик же кылмыш иштери болуу же болбосо ошол шектүү болгон адамдарды жана транспорттук машинелерди же болбосо транспорттук аларды токтотконго укугу бар. Ошол закон о полиции негизинде бизди машинени токтотуп текшеришти. Кудайга шүгүр, биздин кетип бараткан пассажирлардын баарынын документтери баары сооптуу болчу. Ошол себептен эч кандай происшествие жок эле акыры барып келдик. Азинкиге кетип баратканда, Азинки шаарына бир 200 километр калганча жолдун аябай жаман экен. Аябай жаман жол экен. Ошол себептен менин байкашым боюнча Дергач жана ошондой эле жана башка ошол сыяктуу 150-200 километр, ошол границага 200 километр, 150 километр калган аралыктарда ар кандай гостиницалар бар экен. Ар кандай ошол унаа токтотуучу же болбосо айдоочуларды эс алуучу жерлер бар экен. Ошол жерлерге биздин Москвадан Казакстанга айдоочуларыбыз барып туруп ошол жерден эс алышат экен. Ошондой эле жерден ошол жерден ары границага каттоочу жергиликтүү таксисттер бар экен. Местный таксисттер деп коем. Ошол местный таксисттер болсо ар кандай сумманы ошол расстояниясына карата 1,5 миңден баштап 500 рубльга чейин болгон ар кандай баада турган таксисттер бар экен. Алар болсо ошол границага алып барып өткөрүп кайра келишет экен. Бирок булда мен барган маалда мен болсо ошол таксисттерге которбой эле ошол границаны өзүнө чейин барып келе турган ниет кылдым. Анткени кандай өтөт экен жана кандай кыйынчылыктары болот экен ошону билгим келди. Ошол кыйынчылыктар жөнүндө айта турган ниетим бар. Эң негизги биринчи кыйынчылыктар бул болсо ДПСниктер экен. ДПСниктер кыргызстандык номерлерди жана башка границага кетип бараткан машинелерди токтотконго аракет кылышат экен, документтерди текшергенге. Демек, границага баратканда документтериңерди бесире текшерип алышыңыз керек. Мөөнөттөр өтпөй калган маалдарда чыкканга аракет кылышыңыздар керек экен. Андан кийинки кыйынчылык бул болсо ошол Азинки контрольно-пропускной пунктка жакын калганда 2 километр чамасында пеший патруль же болбосо пункт контроля, временный пункт контроля коюп туруп пограничниктердин. Бул временный пункт контролю негизинде келе жаткан машинелерди токтотуп документтерди текшеришет экен. Эгер ал документтери туура эмес болсо, ошол Азинки шаарындагы иммиграционный отделине жөнөтүшөт экен. Ал жерден болсо постановление жаздыртып 2000 рубль кассага төлөтүп туруп, анан кайра границага жөнөткөнгө гана мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Ошол себептен ошол эле приграничный райондогу пункт боюнча биздин водительдерден да көп суроолор келди. Ал ошол мыйзам чегине жарайбы же жарабайбы депчи. Эми мындай караганда приграничная зона деп коет. Россиянын чек аралары негизинде 2 километр чамасында, бул болсо территория с регламентированным посещением деп коет. Ал жерлерде эркин басып жүрүү же болбосо айыл чарба иштерин же болбосо балык кармоо, мергенчилик иштерин тайын уруксатсыз ал жерлерде жүрүүгө мүмкүн эмес. Ошол себептен ошол приграничный зонаны текшерүү маалында же болбосо жөнгө салуу маалында пункт пропуска, временный пункт пропуска коюп тур. Ал временный пункт пропуска негизинде өзү палатканы коюп, ошол палатканын жанында ДПСниктер менен документтер текшеришет экен.
Бул болсо эми мындай караганда мыйзамдуулукка жатат, анткени ал жер территориясы регламентирована посещением деп коет. Ошол жерден өткөндөн кийинки контрольно-пропускной пункт бул болсо ошол өзүнүн границасында турган пограничниктердин турган посту. Пограничник турган постунда пограничниктер өзүлөрү мындай жакшы мамиле кылган сотрудниктер экен. Акырын документтерди текшерип, миграционный карталарды алышып, өзүлөрүнүн базасына киргизип, жөн эле берип коюшту. Андан кийинки Казакстан территориясындагы пограничниктердин эч кандай проблема болгон жок. Эгерде документтерди баары сопсоо болсо, границадан же болбосо жолдон эч кандай проблема болбойт экен, мен өзүм ишенип келдим, өзүм менен көрүп келдим. Ошол себептен эгер мүмкүнчүлүк болсо документтериңерди таза алып жүрсөңүздөр, өзүңөр кийинчерээк кайра пересечение кылганда өзүңөргө жеңил болот экен. Ошого дагы бир жолу ишендим. Ошол себептен эгерде ошондой бир суроолор болсо же кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болбой граница жөнүндө чыгып келүүгө мажбур болсоңуздар, төмөнкү номерлерге жазсаңыздар болот. Болгон маалыматты бергенге аракет кылабыз. Саламатта болуңуздар. Ошол сыяктуу видеолор сиздерге кызык болсо, Одноклассниктеги группаларга кошулсаңыздар болот. Саламатта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик.